Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormаттуу бир туугандар. Бүгүн 8-ci dars Muhammad Said Ramazan Buti rahimahullahu taandык Al-Hubbu fil Qur'an, Qur'андагы сүйүү темасында өткөн сабагыбызды улай Алла Таала бул жүрөккө чексиз сүйүүгө болгон, чексиз затка болгон сүйүү деңгээлин, сүйүү тенденциясын берген. Ошондуктан убактылуу бир нерсени адам жакшы көрүп алып, чыныгы сүйүүсүн таппай, Алла Тааланы таппагандыктан жүрөк кыжалат болуп издеп жүрө берет. Болбосо Алла Таала ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, көңүл бургула, Кудай Тааланы эстеш менен жүрөктөргө тынчтык, бейкуттук келет дейт. Ошол биздин жүрөгүбүздүн ээси, биздин жүрөктү жараткан Алла Таала бул жүрөк Кудай Тааланы таанып, ошол затка кулчулук кылып, аны эстеп, зикир чалып, анын алдында пендечилик милдетин аткаруу менен гана бакытка бөлөнүп, тынчтык табаарын айтып жатат. Ошондуктан бул жүрөктөгү махабат чексиз, толук кемелдик ээси болгон Алла Таалага багытталышы керек. Болбосо ал өз ээсин таппаганда, ал ошол чыныгы сүйүүнүн ээсин издете берет дейт да. Мисалы, аны жакшы көрүп көрөт, муну жакшы көрөт, анан болбой эле оюндагыдай болбойт. Ошентип Алла Тааланы тапканга чейин баягы издетет дейт да, баягы нерселер. Эми айтайын дегенибиз, ошол кандай болгон күндө дагы Кудай Таала өз мээримдүүлүгү менен ошол жүрөктө дүйнөгө карата бир аз сүйүүгө орун калтырып койгон. Бул тууралуу азыр кеп болот. Ошентип пенденин Аллага болгон ыйманы толук кемел болгондо, Кудай Таалага кулчулук кылуунун боёгу менен толук журулушканда, мындай учурда пенденин жүрөгү өзгөлөргө болгон байлануудан толугу менен тазаланат дагы. Кээ бир учурларда ошол Кудай Тааланын уруксат берген чегинен дагы ары азиметке өтүп, бул дүнү менен алака байланышын үзүп койгон дагы ушундай бир пенделер болот экен. Эми бул жерден маанилүү бир нерсеге назарыңарды бургум келет дейт. Өтө маанилүү нерсе ошентип Кудай Таала инсандын жүрөгүнө бул дүйнөнү арзыбайт экендиги, бул дүйнө түш сыяктуу жок болуп кетет экендигин айткандан кийин, ага таянып албаш керек экендигин канааттандыргандан кийин, андан кийин анан бул дүйнө менен иш алып барууга, аны колдонууга чакырат. Дүйнө баалуу, барктуу болбосо дагы. Мына ушул Кудай Тааланын ушул тарбиясы мамлекеттердин цивилизациясынын өсүп өнүүсүнүн туруктуу болуусуна бир кепилдик болуп берет экен да. Анткени себеби көптөгөн мамлекеттер бул Кудай Тааланын бул тарбиясынан четтегендиктен көп цивилизациялар мындай деп айткан экен: мамлекеттин өсүп өнүгүүсү адам сыяктуу эле биринчи жаш баладан өспүрүм куракка жетип, өспүрүмдөн орто куракка жетип, анан абышкалык куракка жетип, андан кийин жок болуп кеткендей, ар бир мамлекеттин, ар бир элдин цивилизациясы ушундай мархалага, этаптарга дуушар болот дегенге бул каршы пикирди айтып атат. Кудай Тааланын ушул роббани тарбиясы менен кетсе, жок туруктуулук пайда болот. Буга далил мына СССР мамлекети 16-17 мамлекетти кучагына алды, бирок болгону 70 жыл гана күчкө салып, диктаторлук менен ошондо дагы башкарып, аягында чачырап жок болду. Ал эми Кудай Тааланын тарбиясынын угунда мына ислам ааламы империя катары, дөөлөт катары дээрлик Амият империясы 80 жыл жашаган болсо, андан кийин Аббасия дөөлөтү 5 кылым жашаган болсо, андан кийин Осмон дөөлөтү 6 кылым жашап, жок турук Кудай Тааланын тарбиясы менен мамлекет кете турган болсо, анда цивилизацияда туруктуулук пайда болот, стабилдүүлүк пайда болот экендигине кепил болду. Биз бир нерсени билишибиз керек: жер бетиндеги ар бир жакшылык жана жердин ичиндеги кен байлыктан тарта сыртындагы жакшылыктын баардыгы курал болуш керек. Бул жер бетин эң бир көркөм таризде өнүктүрүп өстүрүш үчүн. Ошондуктан бул жерде бир гана шарт бар: инсан ошол жердин үстүндөгү астындагы кен байлыктан тарта баардык жакшылыктарды колдонууда, жан дүйнөсүн, дүйнөгө болгон ачкөздүктөн, дүйнөгө болгон ушундай бир тойбостук сезиминен арылткан абалда нафсисин ага бир байлай турган тузактардан тазалап
туруп анан дүйнөгө баягы тамакка тойгон адам тамак саткандай иш алып барыш керек дейт да. Баягы бул дүйнөгө ток пейил болуп турган иш алып барыш керек. Ошол ток пейилдүүлүктү, дүйнөгө болгон каниеттүүлүктү ошол Кудай Тааланын тарбиясы гана гарант болуп берет дейт. Мисалы бир адамды карасак дейт, эгер ал тамак сатып аткан болсо, халваларды сатып атат дейт, өтө таттуу халваларды, тамактарды сатып атат, табактарга коюп алган. Бирок өзүнүн ага болгон бир табити өтө катуу, шилекейи куюлуп, аны көргөн сайын көзү кычышып, ары басса деле ос тийип жеп, бери басса деле ос тийип жеп, эртең менен завтрак катары, түштө обед катары, андан кийин полдник, андан кийин ужин катары жей берсе, баягы элге сатам деген табагындагы халвалардын баарын өзү гана түгөтүп коет дагы, кечинде жумуштан кайтканда эмгеги текке кеткен абалда, ошондой эле акчасы да текке кеткен абалда зыян тартып кайткандай, адам дагы ачкөздүк менен, сараңдык менен бул дүйнө менен иш алып барганда ошол азыркы тамсилдеги окуядай болот. Ал үчүн биринчи өзү ага шилекей акпай тургандай көңүлү ток болуш керек дейт. Андай тарбияны бир гана ошол Кудай Тааланын тарбиясы бере алат дейт. Көптөгөн мамлекеттер, дөөлөттөр, империялар бул акыйкаттан кайдыгер дейт. Ошондуктан өз маданиятын курууда, өз цивилизациясын курууда нафсидеги сараңдыктын түрткүчтүгү менен иш алып барат. Пикир менен болгон контролдон дагы көбүрөөк дейт. Негизи бир ишти бүтүргөндө, маданиятты өнүктүргөндө, элдин бир пайдасына керектүү бир нерсени түптөгөндө же пикир менен адам контроль кылат. Мындай кылыш керек, андай кылыш керек, ушундай болгондо жакшы болот экен, өнүгөт экен деп, же болбосо ошол эле мезгилде нафсисин сараңдыгы аралашып кетип, каяктан кайсы жерден уурдап, кандай кылып өзүмдүн пайдамды көрүп калсам болот депчи. Ошондуктан көптөгөн мамлекеттер, элдер, улуттар өз маданиятын жана цивилизациясын түптөөдө пикир менен болгон контролдон дагы көбүрөөк нафсисин сараңдыгынын жетекчилиги менен иш алып барып коет дейт. Мындай иш алып баруунун натыйжасында ошол мындай сезимге ээ болгон адамдардын, партнерлордун ортосунда дүйнөлүк жактан жарышуу пайда болот дейт. Андан кийин бул жарышуу натыйжасында күрөш пайда болот дейт. Бул күрөштүн натыйжасында жаңжал, уруш пайда болот. Мунун натыйжасында анан согуш пайда болот. Чындап эле ошондой. Мисалы, жөнөкөй бир мисал, эгерде бир эл башындагы бир адамга баланча километр аралыгындагы жолду салгын деп мамлекет бюджеттен акча бөлүп бере турган болсо, Кудай Тааланын талабы ошого баягы тамакка тойгон токпейил адам сыяктуу пикири менен башкарыш керек дейт да. Бул жерде кандай болгондо бул жолду мен сапаттуу курам, кандай болгондо бул долговечный болот, кандай болгондо ушул кунтөрдүн машиналары, көмүрдүн машиналары, чоң фуралар өткөндө жол талкаланып калбагандай болуп, натыйжада элдин машинасы бузулбай, элдин чөнтөгүнө айтор жалпы журтка пайда болот, кандай болгондо сапаттуу болот, топурагы кандай болуш керек, цементи кандай болуш керек деп ушул жагынан пикир менен бир контроль кылып башкарыш керек эле. Бирок эгерде бул Курандын тарбиясы жок болгон болсо, анда бул жерде нафсисиндеги сараңдык кирип кетет дагы, ал пикири менен башкаруудан дагы сараңдыгы үстөмдүк кылып алат дагы, ага биринчи очередь кантип кайсыл кумдан өөнөп, кайсыл цементтен өөнөп, кайсынын сапатын, жакшы сапатын начарыраак сапат кылып эптеп өзүмдүн пайдам үчүн бул жерден акча өөнөп калсам болот деген нерсе аралашканда бул жерде жалпы журтка зыян болот. Мындай пикирге кабылган мамлекетте адамдардын ортосунда ар дайым жарышуу пайда болот, жарышуудан күрөш пайда болот, күрөштөн жаңжал пайда болот, жаңжалдан согуш пайда болот дейт. Ошондуктан кайсыл гана сен элди, мамлекетти карабагын дейт, өз маданиятын түптөөдө ушул жол менен кете турган болсо, бир колун ошол элдин ишин бүтүрүүдө пикири менен болгон башкаруу менен алектендирип, мындай кылыш керек, андай кылыш керек, ушундай өңүттө жакшы болот деп пикир менен болгон башкарууну, фикри контролду оң колун ага сарптаган болсо, ошол эле мезгилде ага параллельно сол колун кантип бул жерден акча өөнөп, кантип уурдап калсам болот деп ортодогу бир душмандыкты, жек көрүүнү жана мамлекеттеги ошол туруксуздукту пайда кылат дейт. Бирок кандай болгон күндө дагы ошол эл, ошол мамлекет өз маданиятын түптөөдө тынымсыз аракети менен аягында ийгиликке жетет дейт. Бирок ошол эле мезгилде өзүнүн тереңинде, түпкүлүгүндө эң биринчи күнүнөн тарта эле
ошол кандай эле маданиятын түптөп аткан болсо, ошол эле мезгилде ошо эртеңки ошо маданиятын талкалай турган, цивилизациясын урата турган факторлорду, себептерди кошо желкесине көтөрүп кеткен болот. Бул мен жогору төмөндө айтып бере турган бир канча этаптардан өткөн дейт да, буга тарых күбө дейт. Аягында анан мындай мамлекеттерге аягында байлыктын эшиктери ачылат, кем байлыктын эшиктери ачылат. Ошентип анан жыргалчылыктын лаззатын, көңүл ачуунун анан төмөндүгүндө булар жыргап кунап турган чакта бул жыргалчылыкка, комфортко аябай көнүп, ага таянып, бул комфорт жашоонун мастыгы менен баш айланып калган чакта бир гана ошол эс алуу, көңүл ачуу гана буларды алакты кылып калганда, эң коркунучтери ушул жерден анан анын желкесиндеги оор болгон жүктөрдү көтөрүү милдетин унутуп калат дагы. Мисалы, чек араны коргоо, мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо, мамлекеттин мүлкүндөгү недвижимосттарды коргоп калуу деген эң маанилүү жүктөрдү мындайга кириптир болгон башкаруу системасы, ошол баягы өөнөп, урдап, өзүнүн гана сараңдык менен чөнтөгүнүн кызыкчылыгын ойлоп калган адамдар бийлик башына келгенде, булар ошол эс тартын баардыгы комфорт, жыргал жашоо болуп калганда, мындай учурда ошол жанакындай желкедеги оор милдеттерди, өтө чоң аманат болгон жүктөрдү унутуп калат. Жанакындай чек араны коргоо, мамлекеттин мүлкүн сактоо деген нерселерди унутуп калат дагы. Мындайды байкап, аңдып турган душмандар, ички душман болсун, сырткы душман болсун, алардын бул алсыздыгын көргөндө, булардын ички системасындагы мындай оорунун диагнозун билери менен дароо муну пайдаланышып, өздөрүнүн жебелерине бута, өздөрүнүн отторуна күйгүзө турган күйүүчү май катары колдонуп, бул жерден пайдаланып кетет дейт да. Мунун буга окшогон ыкмалар өтө белгилүү жана ачык. Муну үлгү алам, этибарга алам деген адамдардын кулактарына тарых кайра кайталап айтып берет дейт. Мисалы, 500 жылдык ошол Аббасия империясы кантип талкаланды, болбосо кечээ күнү эле пайда болгон көчмөндөр, бедуиндер, маданияты жок, тарыхы жок, эч кандай вековой бир империя эмес болгон монголдор биригип келип, уруу болуп жашаган монголдор биригип келип туруп, Чыңгыз хандын небереси Хулагу Багдадты кандай талкалады? 500 жылдык тарыхы бар Багдад ушундай талкалады. Падышалардын кен байлыктарын таап алды. Ал жерден ушундай адамдын оюна келбеген алтын, күмүш казыналарын таап алышты. Анан Хулагу баягы Мутасимга айтты, халифага: "Эй, ушул алтын, күмүштүн баардыгын сен алдыңда катып жаткандан көрө аскерлериңе курал жарак кылып атып өлбөй жатып өлбөйт белең, согушпайт белең" десе, эми бул тагдыр. Мен сага көргөзөм тагдыр деп анан килемиңге ороп, анан тепкилеп сага өлтүрүшкөн дейт. Же болбосо Осмон дөөлөтүнүн урагандыгын дагы бирден бир себеби, бутакта, бийлик бутагындагы адамдардын ошол сараңдыгы, ачкөздүгү ойгонуп, масондорго сатылып кеткендиги. Ошого окшогон окуялар тарыхта өтө көп. Акчага сатып алууга мүмкүн экендигин, бийлик башындагылар акчага баардыгын сатканга даяр экендигин билген душмандар муну өтө бир жакшы шанс деп билет дагы. Анан андай адамдар мамлекетти, элди, журтту, жерди душмандарга сатып ийгенден дагы артка кайтпай тургандай бир өтө бир коркунучтуу оору. Анан мындай мамлекет, мындай журт, мындай цивилизациянын аягы барып такалганда эмне болот десе, бул оору, яғни ошол адамдардын жүрөктөрүнө дүйнөгө болгон сүйүү кирип кетипкендеги бул ушундай бир оору барып аны соолутат, соолуткандан кийин аны өлтүрөт, өлтүргөндөн кийин ал мамлекет жок болот дейт да. Демек, бул туура жолдон кыйшайып, туура эмес багытта кетип бараткан цивилизациянын денесин кемирип жаткан бир вирус дейт. Ал вирус кандай эле адамды оорутуп, аягында аны өлтүрүп, жанын алып тынгандай эле, бул мамлекетти дагы, бир элди дагы бир чоң бир киши катары ала турган болсок, ошол андагы адамдардын
дүйнөнү биринчи орунга коюп сараңдыктын ойгонуп кетүүсү ушундай бир вирус сыяктуу. Ал мамлекет ичинен кемирип жейт, аягында оорутат, аягында ал мамлекеттин ойрон болуп талкалануусуна, тарых бетинен жок болуусуна алып берет. Ушундайча кылымдык империя болуп келген Рим империясы, Византия империясы, Персия империясы мунун баардыгы мына ушул оорунун негизинде талкаланган. Ошол эле мусулмандардын колунда болуп келген бир канча кылым Европанын тээти батышындагы бүгүнкү Испания, мурдагы Андалус деп аталган, ошол дагы мусулмандардын колунда болгон. Анын дагы мусулмандардын колунан чыгып кетүүсү, ошого окшогон нерсенин баардыгы ошол өзүнүн цивилизациясын түптөштө ошону менен биргеликте эң биринчи күндөн тарта эле өзү менен кошо ошол вирусту ала кеткен болот дейт. Анан ошол цивилизациялардын тарых беттеринен чийилип жок болуусу, кыйроосу бул туруп баары жакшы болуп туруп эле анан бир күнү эле сырттан бир душмандардын чаптырып кирип келүүсү менен кыйрап калган эмес. Ошол аларды кыйрата турган дарт, аларды кыйрата турган себеп ошол андагы адамдардын жүрөктөрүндө дүйнөгө болгон сүйүүнүн биринчи орунда болгондугу ошол оору. Алар биринчи ошол төптөлүп төрөлгөн күндөн тарта эле ал оору аны менен кошо жашап келген дейт. Ооба мисалы Осмон дөөлөтүнүн убагында ошол эле Византиянын аймагындагы христиандар мусулмандардын карамагында болгонду жактырышкан, өздөрүнүн дининдеги, өздөрүнүн тилиндеги кирестүүлөрдүн карамагында болгонго караганда, анткени себеби мусулмандардын адилеттүүлүгүн, аларга болгон инсаптуу мамилесин көргөндүктөн баягы кирестүүлөрдүн баш кийимине караганда биздин мамлекетибизде ошол Осмон дөөлөтүнүн баш кийимден турганын артык көрөбүз деп баягы туура жолдон тайып кеткен, туура манхаждан, туура методикадан четтеп кеткен, өзүнүн улутундагы, өзүнүн дининдеги адамдын карамагында болгондон көрө бөтөн улуттагы, бөтөн диндеги адамдар болсо дагы мусулмандардын адилеттүүлүгүнүн алдында болгон биз үчүн пайдалуураак деп алардын карамагына кошулуп кеткендиги бул кашкайган чындык. Эми ошондуктан адамдар бул дүйнө менен иш алып барганда ошол нафсисим менен ошол дүйнөгө байлангандан азат болгон абалда бир фабрикада иштеген кызматкер сыяктуу гана өз милдетине умтулуш керек. Сараңдыктын түрткүчү менен эмес, аймандык бир шахват кумар каалоосу менен эмес, аны бир бул дүйнөнү бир курал жарак катары колдонууга чакырат. Болбосо бул дүйнө деген бир тамак катары болгон болсо, адам туура эмес пайдалануу менен ал ууга айланып кетет. Дару болгон болсо кайра дартка айланып кетет. Ошондуктан күч кубаттын жана жеңиштин себепчиси болуп берген бул дүйнө кайра эле адамдын туура эмес колдонуусу менен анын кайра алсыздыгына, анын утулуп ойрон болуусуна себепкер болот. Ооба, Азирети Умар ошон үчүн Персия мамлекети мусулмандардын карамагына өтүп, жок, калп айтам, ошол Византия мамлекети вековой бир кылымдык империя, мусулман кечээ эле 30-40 жылдын аралыгында түптөлүп чыккан мусулмандардын аскерлеринин жеңилүүгө дуушар болуп, ошол Византиянын, Рим империясынын чоңунун билериктери, анын ошол башына кийген тажысы Мединага олжо катары алып келингенде мусулмандардын баардыгы сүйүнүп турган чакта Азирети Умар эмне себептен ыйлаган? Анткени ал биз кедейликтин доорунан өттүк, кедейлик бизди талкалай алган жок, бирок байлык келатат, байлыкты көтөрө алар бекенбизби деп кийинки үммөттүн абалын сезгендей ыйлаганда, качан анан пайгамбарыбыз да айткан, мен
кайтыш болуп кеткенден кийин силердин кайра бутпарост болуп кетиңерден коркпоймун. Дүйнөгө болгон сүйүү силердин жүрөгүңөрдү каптап, бири бириңер менен дүйнө талашып, бириң этиңди бириң жеп, анан душмандарга бута болуп калууңардан коркомун дейт. Чындап эле бүгүнкү күндө ошол 20-кылымда жана бүгүнкү кылымда болуп аткан окуя пайгамбарыбыздын сана тарткандыгынын жана Азирети Умардын ыйлагандыгынын далили мына ошол убакта болуп атат. Пайгамбардын доорунда, сахабалардын доорунда ааламга ислам жайылып, мамлекет исламдын катарына кошулуп турган чакта аларда ушундай бир жокчулук, жакырчылык болгон. Түгүл Азирети Абу Убайда ибн ал Жаррахты пайгамбарыбыз бир согушка жөнөткөндө, аны командир катары шайлап, бир кап гана курма бере алган. Ар бир аскерге бир күнгө бирден курма менен бала энен эмчегин эмгендей ошол соруп, курманын аягынан артында суу гана уртап коет элек. Бир күнгө бир аскерге бир курма, анан бир канча уртам суу гана туш келет элек. Ошондой чакта мусулмандар ийгиликке жетип, бирок 20-кылымда нефть, газдын бардыгы араб дүйнөсүнөн чыккан чакта эң бай болуп, дүйнөдө номер биринчи бир дөөлөт болуш керек болуп турган чакта булардын бөлүнүп, жарылып, ит-мышык болуп кор болгондугу мына ошол Курандагы тарбиядан четтеп кеткендигинде, жүрөктөрүндө дүйнөгө болгон махабат орноп, Аллага болгон махабаттан, анын шариятынан, дининен дагы үстөн болуп кеткендигинде жарат. Ошондуктан ошол эле күч кубатка жана ийгиликке, жеңишке себеп боло турган дүйнө алардын алсыз болушуна, хазима утулуусуна себеп болду дагы. Алардын бийик болгон көчөгөнү, кан сарайлары бүгүнкү күндө караңгы болгон кабырларга айланып кетип жатат. Ошондуктан Кудай Тааланын Куранда айткан тарбиясынын методикасынан четтен чыгып, ал Кудай Таала багыттаган багыттан туура эмес багытка түшкөн кайсыл гана цивилизациянын ээлери болбосун, алардын окуялары жанакы бул тамсилдеги адамдын окуясына окшош дейт да. Мисалы, бир адамдын алдына ушундай бир тамактар коюлду дейт. Ал тамак андан витамин алып, организмде иммунитет пайда кылып, ити оорудан сактап, күч кубаттуу болуп, булчуңдар үчүн, ден соолук үчүн жакшы болууга өзү себеп болуш керек эле бул тамак. Бирок бул адам ачкөздүк менен, соргоктук менен ашыкча жана туура эмес ал тамактарды жегендиктен ал ооруп, сиңире албай күптүү болуп, анан өлүп калган сыяктуу. Бул дүйнө дагы затында адамдын ийгилиги үчүн, жер шарынын гүлдөп өсүүсү үчүн колдонулуш керек болчу. Бирок Курандын тарбиясынан туура эмес тарбияда кеткендиктен бул анын кыйроосуна, алсыроосуна себеп болуп жатат дейт. Демек, Кудай Тааланын Курани Каримде инсандын инсан тууганына болгон алакага байланышы тууралуу чечимин көрдүк. Алла Таала иннамал муъминун ихва, момундар бир тууган гана, фа аслиху байна ахавайкум, андыктан өз ара бир туугандык мамилеңерди жакшы кыла деп, эки мусулмандын бири бири менен жакшы мамиледе болуусун, ала акыбалын сурап туруусун, бири бирине жакшы кеп кеңештерди айтып, бири бири менен канчалык урушуп кетсе дагы баягы бир ата эненин балдары кайра кечиришип жашоосун улантканда ушундай бир мамиледе болуусуна чакырып жатат. Ал эми мусулман эместер менен дагы эгерде алар сенин өмүрүңө, диниңе, мамлекеттүүлүгүңө, эгемендүүлүгүңө коркунуч туудурбаса, сага бир жаман кара өзгөйлүк максаты жок болгон болсо, аларга да жакшы мамиледе болгула, аларга да адилеттүүлүк кылгыла. Түгүл алар дагы акыйкатка, динге келиш үчүн аларга мээримдүүлүк менен, боорукерлик менен Кудай Таалага чакыргыла деп чакырып жатат дагы. Демек, натыйжада инсан болгондугу үчүн, Алланын сыйына таттыгандыгы үчүн ошол жагын эске алып ага жакшы мамиле кылуусу, мусулмандарга жакшы мамиле кылуусу, аларга болгон махабаты Аллах ыраазы боло турган жайда, Алла ыраазы боло турган нерседе болгон болсо, анда бул Аллага болгон махабаттын мөмөсү катары бааланат экен. Ал эми инсандын дүйнө жыргалчылыктарына, дүйнөнүн кооздуктарына болгон сүйүүсү
эч качан Аллага болгон сүйүүсүнүн мөмөсү деп айтсак болбойт экен. Анткени бул дүйнөнүн кооздуктары адамды Алланын зикиринен, Алла мени көрүп турат деген ихсан сезимден кандайдыр бир даражада тосо турган парда болгондуктан биз муну адам Аллага болгон махабатынын, дүйнөгө болгон сүйүү пенденин Аллага болгон махабатынын мөмөсү деп айта албайт экенбиз. Бирок ошондой болсо дагы дүйнө менен кантип иш алып барыш керек экендигин Куран баяндап берип атат. Инсан бул дүйнөнүн жыргалчылыктары менен иш алып барыш керек. Кандай багытта? Жер бетин өнүктүрүп, өстүрүп, гүлдөтүш үчүн, коомчулукта ошол саламаттуу инсанияттын коомчулугун түптөш үчүн иш алып барыш керек. Дүйнөгө болгон жүздөнүүсү, аны менен болгон иш алып баруусу бир ишканадагы мойнуна жүктөлгөн бир жумушу, кызматы бар бир кызматкердин алака байланышындай бир байланышта болуш керек. Мисалы бир завод, фабрикага барат, ал жерде иштегенге мажбур, ал жерде техникалар менен, ал жерде курал жарактар менен иш алып барыш керек. Анан кызматкер катары бир мойнунда бир жоопкерчилиги бар киши катары ошол завод, фабрикадагы техникаларга, анда курал жарактарга ашык болуп калбастан, сүйүп калбастан, бир милдетим деп аманатчылык менен иш алып барып, анан иш убактысы бүткөндөн кийин баягы колундагы куралын таштап, үйүнү көздөй басып кеткенде ушундай бир иш алып барганда анан мамлекет өнүгөт деп атат. Ошентип инсандын бул дүйнө менен болгон алака байланышы баягы курал менен болгон байланыштай болуш керек. Ошондуктан Алла Таала бул дүйнөнүн жыргалчылыктары арзыбай тургандай акыретке салыштырмалуу, утурумдуу, убактылуу, омал төкмө болсо дагы, түш сыяктуу жок болуп кете тургандай, закым сыяктуу жок болуп кете тургандай болсо дагы, ошондой эле баягы жазында аябай гүлдөр гүлдөп, адамды таң калтыра тургандай бир гүлдөр чыгып, мөмө байлап, анан күз келгенде баягы нерселер саргайып, анан шамал үйлөгөндө абага жок болуп кеткен сыяктуу дүйнө ошондой жок болуп кетет деп, бир жагынан инсанды дүйнөдөн кичине жийиркентип, дүйнөнүн махабаты жүрөгүнө кирип кетпесин деп тарбиялап туруп, анан инсан бышылып жетилгенден кийин анан бул дүйнө менен иш алып баргын болбосо деп анан шарият муну талап кылат. Ошондо анан мамлекеттер өнүгөт. Эми темабыз Курандагы сүйүү темасы болот. Ошол боюнча бир акыйдага байланыштуу бир маселени айта кетишибиз керек. Адамды анын сырткы рухунун капасы болгон дене деген анын капасын өзүнчө алып туруп, адамдын жан дүйнөсүн эске ала турган болсок, ички дүйнөсүн эске ала турган болсок, эки акыйкаттан негизделет. Нерселерди ажыратып биле турган акылдан турат. Анан бардык сезимдердин уюткусу болгон миң түркүн сезимдерден турат да, жакшы көрүү, жаман көрүүнүн борбор болгон сезимдерден турат. Эми көптөгөн аалымдардын айткан сөзү ушул. Ошол ак караны ажыраткан идирек, ошол акылдын орду адам денесинде бул мээ деп айтат. Ал эми сезимдердин орду болсо бул жүрөк деп айтат. Дагы дыккат бир аныктама бере турган болсок, кептин бардыгы рухка такалат. Бул рух, жан Алла Тааланын сырларынан болгон бир сыр. Качан ошол рух ааламынан келип туруп, Аллах тараптан дененин клеткаларында жүгүргөндө, ал денеде сезим пайда болот дагы. Ошол ысык муздак, жумшак, одуракай деген нерселерге карата дененин клеткаларында ага карата бир сезим пайда болот. Качан ошол рух мээге барып, мээге чуркаганда, мээде ошол идирек, акыл, түшүнүк пайда болот. Качан жүрөк булчуңдарына барып чагылганда, баягы рух жүрөктө ошол сезимдер пайда болот. Негизинен 3 сезим, ошол дафия деп коет, адамды бир нерсеге түртө турган сезимдер. Ошол сезимди Кудай Таала бизге салбаганда, адамды түртө турган сезимдер дегени
Адам качан бир нерсеге түртүлөт, ошол бир нерсени жакшы көргөндө, жактырганда, ошого карата адамда бир симпатия пайда болгондо, ошол нерсеге ашык болуп, ошол нерсеге ээ болсом, жетсем, ушул нерсе менин карамагыма өтүп калса деп, ошол нерсеге бир умтулуу сезимдери болот. Ошол эле мезгилде родия адамды кетенчиктете турган, артты көздөй түртө турган сезимдер бар. Ошол бир адам өзүнө зыян деп билген нерсени, мага зыян, менин өмүрүмө зыян, мага коркунуч туудурат экен деп корккон, үрккөн, заарканган нерсесинен алыстап, кетенчиктеп турган сезимдер болот. Анан мумачыда ошол адам таазим кылып, урматтап, сыйлап, аягында ошол ибадат алып бара турган ошол кулчулук кылуу сезим ошол сезимде салынган. Мына сезимдер адам сөзсүз түрдө пайдаланат. Ошону кантип пайдаланууда шарият, Куран бизге жол көргөзүп берет да, мындай пайдалансаң пайда, мындай пайдалансаң зыян деп. Мына ошол сезимдер качан чагылат, качан рух барып туруп жүрөккө чагылганда ошол сезимдер пайда болот дейт да. Демек биз мынтип айта алабыз. Ошол кептин баары рухта болуп атат. Эгерде рухты алып кара турган, рухты алып сала турган болсок, инсан тек гана башка жаныбарлар сыяктуу бир эттен түзүлгөн, сөөктөн түзүлгөн, кандан түзүлгөн эле бир башка хайванаттардан айырмасы жок бирөө болуп калып атат. Ошол кептин баары рухта болуп атат. Ошол рух улуу ааламдан келип инсанга чагылганда, анан акылында, мээсинде акыл, жүрөгүндө сезим, денесинде сезимдер пайда болуп атат. Эми бул акыйкаттан илимди үстүртөн гана билишип, илим сөзү менен алдашкан жана болбосо өздөрү илимдин мазмунуна муктаж болгон философтордун, материалисттик атеисттердин айткан сөздөрү сени бул акыйкаттан алаксытып койбосун. Алар эмне деп айтат? Булар ошол акыл, идирек бул мээнин клеткаларынан пайда болот деп айтат. Биз айтып атабыз, бул мээдеги акыл, түшүнүк, идирек Алла Таала бизге салган рухтан улам пайда болот. Ошол рух мээге чагылганда анан мээде акыл, түшүнүк пайда болот десек, бул атеисттер жок, мээнин клеткаларынан анан мээде акыл пайда болот. Демек, булардын назарында акыл деген бул материалдык бир нерсенин гана мөмөсү деп атат. Ал эми түрлүү ошол жүрөктөгү сезимдери болсо, ошол инсандын денесиндеги үймөктөшкөн материалдык муктаждыктардын гана жыйындысы. Атап айтканда, бул сезимдер дагы бул жашоонун берген натыйжасы деп атат. Жашоо болсо кантип пайда болот десе, жашоо деген бул аракеттен жана ысыктыктан жана плюс 4 элементтин кошулуусунан пайда болот. Ошол суутек, көмүртек, азот жана кычкыртектин аралашмасынан жана аракет жана ысыктыктан жашоо пайда болот. Ошол жашоодон денеде сезимдер пайда болот. Анан мээнин клеткаларынан анан тиги акыл пайда болот деп, булар бир материалдык бир нерсеге барып такып атат дагы. Бул өздөрү бир тантрак, бул келжирек сөзүндө жалпыбызга белгилүү болгон бир нерсени далил кылып айтып атышат. Алар айтып атышат, бул мээ дейт, эгерде ага бир сокку жетсе дейт, бир удар болсо, сокку болсо, мээнин иштөө процесси бузулуп калып атпайбы дейт да, көрдүңбү дейт да. Демек, материалдык нерседен эле пайда болот бул идирек акыл деген да. Мээни катуу мээге удар кылды, мээси иштебей жинди болуп калды. Же болбосо кичинекей бир бала, ал бала деген чоңой электе кичинекей ымыркай мезгилинде анда деген сезимдер жокко, сен айтып аткан жанакындай атифу дафи адамды түртө турган сезимдер, адамды артты көздөй качыра турган сезимдер, адамга ошол кулчулук кылуу сезимдери бул балада жокко деп булар далил келтирет дейт. Мен айтамын дейт, мен айткан акыйкаттан булардын сантырак сөздөрүнүн кичинекей нерсеси дагы мен айткан акыйкаттан сени буруп кетпесин. Булардын жараксыз алып келген далилге жарабайт. Мисалы, булар мени мисал келтирди. Бул анте турган болсок, биз мисал кылып айталы дейт да. Мисалы, мээ дейт, бул дубалга орнотулган телевизордун экраны сыяктуу эле дейт да. Ошол телевизордун экранын биз талкалап сала турган болсок, ошол телевизордо сыналгыда көргөзүп аткан сүрөттөр, маалыматтардын бардыгы көрүнбөй калат дейт да. Анан көрдүңбү, мен телевизорду талкалагандыктан телевизордо бардык маалыматтар көрүнбөй калды, окулбой калды, билинбей калды деп силер айтканыңар менен бул жерде телевизор бир гана бизге маалыматты берүүнүн булагы эмес,
бул ошол эле мезгилде башка жерден маалыматты алат да дейт да. Ал телевизордо ошол берилип аткан маалыматтар, видеолор, жаңылыктар мунун баардыгы анын өзүнүн затынан чыгып аткан жок. Бул бир гана бир чагылуу процессин көргөзүп берип атат дагы. Буга негизги булак тиги телевышкадан келип атат да. Анын сыңарындай бул силер айткандай ошол тиги мээдеги акыл, идирек мээнин клеткаларынан келип атат. А мээнин клеткаларына тиги телевизорго, телевышкадан келгендей рухтан келип атат да. Ошондуктан адам денесинен рух чыгып кеткенде, адам өлгөндө, адам жан чыгып кеткенде адамдын мээси да иштебейт, эчтекеси иштебейт, баардык клеткалары өлүп атпайбы? Булар рух деген, жан деген нерсени дагы моюндагысы келбей атат да. Анткени себеби булардын аныктамасында өлүм деген эмне десе, өлүм деген бул бөйрөктүн андай мындай натыйжанын уласында иштебей калганынан улам жүрөк токтоп калып, жүрөктүн токтоп калуусу дейт да. Мындай себептерден улам жүрөктүн токтоп калуусу деп коет да. Акыйкатта өлүм деген бул денедеги аны кыймылга алып келген, денени инсанды инсан кылган, андагы рухтун дене деген убактылуу бир капастан азаттыкка бөлүнүп чыгып кетүүсүн айтат да. Ошондуктан булардын жанакы мээни мисал келтирген жарабай калды. Анткени себеби ал мээ телевизордун экраны сыяктуу бир учурда эки функцияны аткарат. Биринчи ошол телевышкадан келген маалыматты кабыл кылат дагы, аны кайра көрүүчүлөргө көргөзгөндөй мээге дагы ошол мээнин клеткалары мээде акылды жаратыш үчүн ага ошол рух керек. Рух болбосо, адам денесинен рух чыгып кетсе, ал мээ дагы иштебейт деген сөз. Ошондой эле жаш баланы алып мисал келтирип атасыңар. Ал жаш бала кичинекей ымыркай болсо дагы, бирок ал жаш балада жогорудагы айтылган сезимдер, ал балада кичинекей бир үлүш болсо дагы бар. Көрбөйсүңөр, бала ыйлаш менен өзүнүн пайдасына умтулат, жактырбай атса, жакпай атса, коркуп атса ыйлайт, жагып атса сүйүнөт, кылыктанат. Кичинекей балада деле баягы чоң кишидеги сезимдер толук кандуу жетиле элек болгон болсо дагы өзүнүн пайдасына карай өзүнүн сезимдер ал балада болгону бул кашкайган чындык. Анан бул атеисттер, ошол Кудайды тааныбагандар, булар эмне кылып көрүшкөн? Булар живой бир элемент, живой бир клетка жаратып көрөбүз деп, бир Кудай Тааланын бир жеке гана атрибуту болгон жаратуучулук атрибутуна булар аралашып Кудайга шерик болууга аракет кылып көргөн дагы. Бул жашоо деген эмне? Жашоо деген бул деген кычкылтек, суутек, азот, анан көмүртектен пайда болуп атат. Анан плюс буга деген аракет кошуш керек, анан буга ысыктык кошуш керек деп туруп, ушул 4 элементти бири-бири менен аралаштырып, анан аракет кошуп, анан ысыктык кошуп көрүштү. Бирок жашоонун чети дагы пайда болгон жок. Бир живой клетканы булар жаратып көрө алган жок. Ошондуктан баягы Кудай Таала Курани Каримде силер баардыгыңар топтолуп келсеңер дагы чымынын канатын дагы жарата албайсыңар дейт да. Ошентип изилдөөчүлөр, тажрыйба кылуучулар ушундай бир терең ишенимге келишти. Бүгүнкү күндөгү табигый илимдин эч чегинде эмес, деңгээлинде эмес, жашоонун негизи тууралуу бир нерсе деп айтыш. Эй медицина, эй ушул кылымдын илимин даава кылган, илим деген бизде, мына илимдин профессорлору бизбиз деген адамдар жашоо тууралуу эмне дейсиңер? Бул жашоонун маңызы кандай? Жашоо кантип пайда болот? Жашоонун өзөгү тууралуу айтып бергилечи десе, абсолюттук нөл экендиги өздөрү моюндашты дейт. Түгүл 20-кылымдын экинчи жарымында Нью-Йоркто бир жумалык конференция болуп, дүйнө жүзүндөгү мен деген химик, биологдор чогулуп, бир тирүү клетка, организм жаратып көрөбүз деп аракет кылып көрүшкөн. Жан тууралуу, жашоо тууралуу бир ачылыш жасайбыз, рух тууралуу ачылыш жасайбыз деп аракет кылган. СССРдин атынан Александр Убарин деген адам барган дейт. Бир жумалык изилдөөнүн натыйжасында булар адамзаттын медицинанын жан тууралуу, жашоо тууралуу, рух тууралуу илими абсолюттук нөл деген бир тыянакка келишкен. Ооба, Алла Таала Курани Каримде астаизу билла ва ясалунака ани рух, сенден жан тууралуу, рух тууралуу сурашат. Кул хуа мин амри робби, айткын, ал менин эгемдин иши. Ал тууралуу силердин илимиңер жок деп айткан нерсесин булар Куранда акыйкатты өздөрү
тастыкташты. Мен демек кайтамын дагы бекемдеп айтамын, инсан анын денесин исключение кылып туруп, денесин назарга албай, анын жан дүйнөсүн эске ала турган болсок, негизги эки нерседен түптөлөт. Ошол идирек акылдан түптөлөт, анан сезимдерден турат. Дагы буга дыккаттык менен аныктама бере турган болсок, инсан бул дене деген убактылуу бир идиштин ичинде камалган. Ал анын жан дүйнөсүндө жүгүрүп жүргөн рухтан турат. Анан рух негизинен ушул 3 функциясы бар. Негизинен ошол жакшы көрүү сезимдер, жаман көрүү сезимдер, анан урмат, сый, таазим, ибадат кылуу сезимдери. Бул үчөөнөн миңдеген сезимдер бутактап өсүп кетет. А биздин темабызга байланыштуу ошол рух денеге барганда денеде сезимдер пайда болот дедик. Ага байланыштуу эмес. Биздин Курандагы сүйүү темабызга байланыштуусу рух мээге барганда акыл пайда болот, жүрөккө барганда сезимдер пайда болот деп атабыз. Ошол сезимдер менен жана акыл менен кандай иш алып барыш керек, ошол тууралуу бул сабактарда айтылат. Адамдын жашоосунда, анын жүрүм турумунда акыл менен сезимдин ролу канчалык деңгээлде? Инсандын жашоосун башкара турган эки нерсе да, же адамды сезимдери башкарат, же акылы башкарат. Эми ошол инсанды башкаруу процессинде акыл менен сезим иштерди, жумуштарды кантип бөлүштүрүп алат, экөөнүн ортосунда инсандын жашоосунда чечимдерди чыгарууда шайкештик, гармония кантип ишке ашат, же чындыгында экөөнүн ортосунда шайкештиктин болуусу мүмкүнбү дейт да. Мисалы, кээ бирде акылың менен билип турасың бул болбойт деп, бирок рухуң менен, нафсиң менен, жүрөгүң менен каалап турасың, сезимдериң каалап турат дегендей. Жашоодо ар кандай болуп калып атпайбы? Мисалы, бүгүнкү күндө деле ошол пара алып кармалып калгандар, алар акылдары менен билген, бирок сезимдери жеңип, ошо ага болгон байлыкка болгон ачкөздүгү, сүйүүсү аны утуп кетип атат дегендей. Же болбосо ала жип таптап ак никесиндеги аялынан, ак никесиндеги күйөөсүнөн ала жип таптап зынага барып, бири биринин көзүнө чөп салган жубайлар, булар зынага баратканда акылдары менен шарият жагынан да арам экендиги, үрп адат, каада салт, тээ койчу каяк жагын алып карабай, эч бир жактан сени молодец, жакшы иш кылып атасың деп эч ким мактабайт экендигин акылдары менен билип турса да, бирок эмне себептен сезимдерине жеңилип бул жаман ишке барып атат. Демек, бул жерде мындай бир адамды башкарууда сезим менен акылдын ортосунда мындай өйдө ылдый болуп турат экен. Бирде экөө дал келет, бирде бирөөсүнөн бирөө ылдый болуп калат. Эми бул жерде кандай болуп калат десе, жооп айтып атат. Жообунда адамдын жашоосунда акылдын ролу баягы адамды бир машина сыяктуу элестете турган болсок, машинанын фарасы анын акылы болгон болсо, машинадагы бензин анын сезими дейт да. Машинанын фарасы алдыны көргөзүп берет, бул жер чуңкур экен, бул жерде оңго бурулуш керек экен, биякта жар бар экен деп машинанын фарасы алдыңды көргөзүп бергенде, акыл менен бул болот, бул болбойт, бул жакшы, бул жаман деп акыл сага фара сыяктуу алдыңды көргөзүп берет. Бирок машинаны түрткөн, аны кыймылдатып ишке келтирген анын күйүүчү майы болгондой, инсандагы күйүүчү май анын сезимдери дейт да. Акылың бир нерсени айтканы менен бирок сезим ага көнбөсө, байкуш акылың биякта тызылдаган бойдон гана калып кете берет дейт. Демек, бул жерде кандай болуп калат десе, бул жерде акыл менен сезимдин ортосунда дайыма шайкештиктин болуусу зарыл эмес, бирок бул экөөнү шайкеш келтирте турган, экөөнү параллельно урушпай, талашпай, чогуу баскыла, чогуу кеткиле деп экөөнү тарбиялай турган нерсе бул үчүнчү күч дейт. Ал тарбия дейт да. Ошол тарбия, тарбия деген эмне десе, Мухаммад Саид Рамазан бут айтып атат. Ошол тарбияга биринчиден адам зат жашоо пайда болгондон бери ар бир эл, маданият, мамлекет, цивилизация ошол өзүнүн элдерин тарбиялаш менен убара да. Кантип тарбиялайбыз деп ичкиликти токтото албай, кылмышты токтото албай, ошентип ар бир мамлекет өзүнүн элин тарбиялаш менен убара болуп атпайбы? Ошо тарбия деген бул эмне? Тарбия деген өтө зарыл экен, ансыз чара жок экен. Кандай аныктама бересиң десе, тарбия деген бул акылдын туура чечимине сезимдерди баш ийдирүүгө кепил болгон ортомчулуктарды колдонуу дейт. Акылдын туура чечимине сезимдерди баш ийдирүүгө кепил болот бере турган себептерди, каражаттарды
колдонуш бул тарбия дейт. Ооба да кыйын болуп атпайбы? Сабактардан угуп атабыз, тамеки чеккен болбойт экен, ал бул ай тамеки деген бул сенин ден соолугуңду талкалайт, бул аманат, өпкө деген Кудайдан берилген сага аманат, ден соолук аманат, вала турки би айтиким беле тахлук, өзүңөрдү кыйроого таштабагыла, эртеңки күнү жооп бересиң десе деле акыл менен ооба туура ысыраф болуп атат. Бир пачка тамегиң 200 сом, бир айда мен 2-3 мешок ундун тамекисин чегип коет экенмин. Бул эмне деген ысыраф? Ошого балдарыма 2-3 мешок un алып берсем бир жыл жебейт беле деп ошого окшогон канча бир акылга сыя турган нерселерди акыл билип туйганы менен бирок эмнеге аны токтото албай атат? Анткени себеби ошол акылынын туура чечимине сезими баш ийбей атат. Мына ошол тарбия ошондой бир кыйыныраак нерсе. Ошондуктан качан мамлекетте жеткиликтүү деңгээлде өрнөктүү бир тарбия болбосо, яни бул эми жеткиликтүү деңгээлдеги өрнөктүү тарбия менимче бул ислам тарбиясы, ыйман тарбиясы. Макул бул жок экен дейли. Анда мамлекеттин өзүнүн элин башкара турган өтө бир жеткиликтүү, жакшы бир мыйзамдардын негизиндеги тарбиясы болбосо, бул дагы болбосо, үчүнчүсү болсо жок дейин элдин үрп адаты, каада салты болбосо, адамды тарбиялай турган жакшы бир үрп адат, каада салты болбосо, анда бул учурда көбүнчө адамды сезимдери башкарат дейт. Ошол болгондо дагы жакшы көрүү сезими, жаман көрүү сезимдери көбүнчө башкарып алат дагы, башкарганда дагы диктаторлук менен башкарат дейт. Жакшы көргөн сезими, эмнени жакшы көрөм десе ошону кылат, жаман көрүү сезими бул жакпайт десе аны кылбайт да. Ошентип мындай учурда мындай жеңил ойлуулуктун ызычусунда мындай нафси каанонун жетекчилигинде калып кеткенде акылдын чечимдери баягы угулбай эле калып кетет дейт да. Ооба да бир мамлекеттин элин же ал жердин дини башкарат. Дин жок болсо анда мамлекеттин мыйзамдары башкарыш керек болот. Мамлекеттин мыйзамдары дагы иштебеген, жакшы мыйзам болбосо, анда жок дейин аны элдин үрп адаты, каада салты башкарыш керек болуп калат. Анан бул дагы жок болсо, ушундай бир стабилдүүлүк жок, оомал төкмө, элдин баардыгы бир курсактыгына кантип тойгузуп калабыз деген бир заманда болгон болсо, анда бул учурда жаштар уже нафсисинин тарбиясы менен кетет дейт да. Нафсиси эмнени жакшы көрсө, ошонун артынан жүгүрөт, нафсиси эмнени жаман көрсө, анын артынан качат дагы. Уже мындай учурда мындай жеңил ойлуулукка туш болгондон кийин акылдын чечимдери эч кандай угулбай калат дейт да. Ошондуктан тарбия бул жерде этап менен айтып койгон экен. Эми бул жерде мен көбүнчө деп айтып атам, анткени себеби качан ошол сезимдери менен болгон тажрыйбалар, ошол сезимдерине багынып утулуп калгандарды аягында ушундай бир оор тагдырларга, жоготууларга, ушундай бакытсыздыкка алып баргандан кийин алардын бул сезимдик тарбиялары, практикалары ушундай бир үлгүлүү бир тарбиянын ролун өтүп туруп, мындан кийин ошол жаман нерсеге кайткыс кылып коет экен да. Мисалы, жаштыгынан жаңылды, үй бүлөсү талкаланды, жаштыгынын жеңил ойлуулугунан түрмөгө түштү, уурдап бүт бакытсыз талкаланды. Ошондой сезимдер жактан бир тажрыйбаларга туш болуп, анын бактысыздыгын, анын зыянын, анын кесепетин тарткандан кийин ошол практикасы, тажрыйбасы буга бир даража тарбиянын ордуна өтөт дагы, кой деп баягы буга сабак болуп, ошол түрмөдө желкемдин чуңкуру көрсүн, баягындай жашоонун желкем чуңкуру көрсүн, кой мен андай жашоону каалабайм, андай арак жашоосун каалабайм, андай жашоосун каалабайм, анткени акыбети моундай экен, анын зыянын мен денем менен тарттым, мээң иштебесе колу бутуң шорден ушул экен деп, кийин бул жолдон алыс болууга бир тарбия катары бир сабак болуп берет дейт да. Эми эгерде мындай жакшы бир диний тарбия жок болсо мамлекетте, болсо дагы жетишсиз болгон болсо, андан кийин мамлекеттин өзүнүн башкаруу системасы, элди тарбиялоо мыйзамдары дагы бир жакшы деңгээлде болбосо, ошол эле мезгилде үрп адат, каада салт дагы мындай бир жаштарды тарбиялай турган деңгээлде болбосо, анан ошол эле мезгилде адамдар, өзгөчө жаштар жанакындай жашоосунда жаңылып, тарбиялык сезимдерден өткөн эмес болгон болсо, али жаш, ошол
жаштык мастык болуп бир зыянга учурап бактысыз болуп үй бүлөсү талкаланып бир түрмөгө түшүп ошого бир жашоонун оор сыноосуна кабылып анын тарбиясын көрө тургандай эмес болгон болсо, анда мындай учурда адамдын жүрүм туруму эмне менен башкарылып калат десе, мындай учурда адамдын жүрүм туруму анын жакшы көрүү жана жаман көрүү сезимдери менен гана башкарылып калат дагы, көп учурларда акылдын чечимдерине каршы иштерге барат дейт да. Ооба, мисалы элестетип көрөлү да, мисалы жаштарды алып карайлы дагы, карасак дин менен иши жок. Мамлекеттин мыйзамдары менен деле иши жок. Элдин үрп адат, каада салты менен деле иши жок. Анда бул баланы ким башкарат? Бул баланы анын боягындагы нафсиси, сезимдери башкарат. Эмнени жакшы көрсө ошонун артынан барат. Анын артына жетиш үчүн ал шариатка каршы келип атабы, мамлекеттин мыйзамына каршы келип атабы, үрп адатка, элдин каада салтына терс келип атабы, аны кызыктырбайт. Нафсиси кайсы нерсени жактырбаса, аны дин жактырбайбы, мыйзам жактырбайбы, элдин үрп адаты, кара картаңдар жактырбайбы, аны кызыктырбайт. Эмнени жакшы көрсө ошонун артынан зеленый, эмнени жаман көрсө ошол жерден кызылды басып туруп алат дагы. Сөзсүз түрдө ошол да бул мамиле элди тарбиялай турган ушул нерсе да. Мисалы 20-кылымда дин жок болду, бирок дин жок болгону менен ошол диндар ата бабалардын тарбиясын алган, ата бабалардын үрп адат, каада салты менен тарбияланды дагы. 20-кылымда дин жок болсо дагы, бирок зына деген нерсе бүгүнкү күндүн зекети дагы эмес болчу, туруп айтканда. Ажырашуу деген дээрлик жок болчу. Ажырашып кетүү, эрден чыгуу деген бир уят болчу. Ата-энелер барган жериңерден кайра келсеңер өлүүңөр келсин, болбосо кайра атып салам, өз каалооңор менен чыктыңар, жашагыла деп тарбиялайт эле. Ошол тарбия менен 20-кылымда биздин эл сакталды. Андан кийин 90-жылдар эгемендүүлүк алгандан кийин бияктан уже эл карапайым эл курсагын тогузуш менен аракет болуп калды. Кыйын заман болду, стабилдүүлүк болбоду. Мамлекет дагы ушундай бир бийликте стабилдүүлүк болгон жок. Ошондо адамдардын көпчүлүгү ичип кетти, жумушсуздук болуп кетти. Ошол убакта баягы батышчылдар бул мамлекет бат эле жок болот деп турган чакта дин келип баягы жаштарды арактан алыс кылып, зынадан алыс кылып, жаман нерседен алыс кылып, мамлекеттин сакталып калуусуна, нарк насилдин сакталып калуусуна дагы дин бир чоң бир роль ойноду. Демек элди же дин башкарат, же мамлекет өзү тарбиялайт, же болбосо үрп адат, каада салт болот. Бул үчөөнү тең укпаган адам анархист болуп калат да, мажуш болуп калат. Алардын характери анархисттик да. Ошо анархисттик деген ага эч бир ыйыктык, эч бир закон, эч бир эреже ага жүрбөйт. Анын эрежеси эмнени жакшы көрсө ошол, эмнени жаман көрсө ошол, анын эли ушул болуп калат да. Ошондуктан тарбия бул өтө бир зарыл нерсе. Эми сен мынтип айта турган болсоң, эми коркунуч деген сезим, мисалы акыл деген, акылдын чечимине мөмө болуп берип атпайбы? Мисалы бир адам ооруп калса, анан доктур келип, буну жегенге ичкенге болбойт, убактылуу сага диета, муну жесең каның көбөйүп кетет, мунун составында сахар көп экен десе, ошол сезимдери менен таттуу нерсени жегиси келип турса дагы, акылын чечимине моюн сунуп, аскер катары макул болуп көнүп, анан дарыланганча таттуу нерсени жебей коюп атпайбы? Мына сезимдер деген акылдарга деле баш ийип жатат го дей турган болсоң, мен жооп кылып айтамын дейт. Ооба, аннал хофа якун фи бадл ахян мимма юхадир акылу минху. Ооба, кээ бир учурларда ошол акыл эмнеден эскертсе, коркунуч сезимдер деле ошонун жетекчилигинде кетет дейт. Экөөнүн ортосунда көп учурларда мындай гармония болот дейт. Акыл кайсы нерсени туура тапса, кайсы нерсени өзүнө сиңирип чакырса, ошол нерсеге сезимине көнгөнү бул болот дейт. Бирок кичинекей эле нерсе жетиштүү болот да, коом талкаланып калгандыгыначы. Мисалы бир чоң бир мамлекеттик бир имаратты салыш керек болгон болсо, анан ошол жерде мен тендер тутуп алып, ошол мамлекеттик чоң бир стадионду салыш керек болсо, жол салыш керек болсо, мамлекеттин бир завод фабрикасын салышым керек болгон болсо, бул жерде шариат менден эмнени талап кылат? Пикириң менен
тедбир кылгын, пикириң менен контроль кылып иш алып баргын деп талап кылат. Мен баягы жерден канткенде сапаттуу болот, канткенде жакшы болот, канткенде ушул проект ийгиликтүү ишке ашып элдин керегине жарайт деген нерседен дагы жанакы тарбия жок болсо, менин нафсимдеги байлыкка болгон ачкөздүк, сараңдык аралашканда пикир менен болгон контролду бияк четте алып кетет дагы. Канткенде мен өөнөп бутап бул жерден өзүмдүн пайдамды көрүп калам деген нерсе аралашканда мамлекет талкаланат дейт да. Эми эгерде Кудай Тааланын инсандын ошол табиятына салып койгон табигый бир мыйзамына карай турган болсок, Алла Таала ушундай кылып койгон. Мисалы, инсанга бериле турган милдеттерге, вазипаларга, мисалы, үйлөнгүн, үй бүлө күткүн, балалуу болгун, аларды тарбиялагын, алардын тамак ашын таап келгин, өзүңдүн карамагыңдагы кыймылсыз мүлктөрдү коргогун деген милдеттерге бизди Кудай Таала милдеттендиргенде бир сүйүүнүн тизгини менен милдеттендирип койгон, сүйүүнү берип койгондо ошол нерсеге карата. Эгерде үйлөнүүгө карата сүйүү болбогондо, балдарга карата сүйүү болбогондо, кыймылсыз мүлккө карата сүйүү болбогондо биз үйлөнбөй коймокпуз, балалуу болбой коймокпуз, бир мүлккө ээ болуп, мамлекетти өстүрүп, өнүктүрүүгө дагы бир кызыктар болбойт элек. Ошол нерсени ишке ашыруу үчүн Кудай Таала ага карата бизге бир интерес, кызыкчылыкты, сүйүүнү дагы салып койгону бул табигый бир Кудай Тааланын мыйзамы. Ошондуктан баягы милдеттерди, вазипаларды биз өтөгөндө жек көрүү менен өтөбөш үчүн ошол милдетибизге карата бир сүйүү, кызыкчылык болсун деп Кудай Таала ошого карата сүйүүнү да кошо берип койгон. Ошондуктан бул нерседе мындай бир тарбиялык чакырууга дагы муктаждык жок да. Аялды жакшы көргүн, баланы жакшы көргүн, үйлөнгүн, балалуу болгун дебесе деле адамдын табиятында ошол үйлөнүүгө болгон, турмушка чыгууга болгон, балалуу болгонго карата кызыкчылыктары, сүйүүсү бар да. Мисалы, никени карасаң, никенин акыйкатына, мөмөсүнө карасаң, мындай алып караганда адам жактырбай тургандай нерсе дейт да. Адамдын табияты жактырбайт. Анткени адамдын табияты эмнени жактырат? Адамдын табияты мисалы кыйынчылык тартканды, жоопкерчиликти алганды, жүк көтөргөндү жактырбайт да. Бирок Кудай Таала бул никедеги ошол аял менен эркектин ортосундагы бул шаттыкты, ортосундагы бир кумарды кылып койбогондо, адам мындан жийиркенип, бири-бири менен эч бир жакындабай калмак, адамзаттын наркына силе уланбай калмак дагы, жер шарына адам атпай калбай калмак. Ошондуктан Кудай Таала мындай бир машакаттуу нерсе, мындай алып кара турган болсоң, баягы кара жанды баккан оңойбу же бир үй бүлөнү баккан оңойбу деген сөз да. Ошондуктан Кудай Таала инсандын жүрөгүнө үй бүлөгө болгон, бала чакага болгон сүйүүнү салып койгон, кыймылсыз мүлккө, дүйнөгө болгон сүйүүнү салып койгон, жер бетин өнүктүрсүн, өстүрсүн, завод ачсын, фабрика ачсын, адамзаттын муктаждыгы бүтсүн деп байлыкка карата сүйүүнү салып койгондугу ошол. Бирок таң калыштуусу, баягы Курани Каримде алар айбан сыяктуу, алар айбандан да төмөн дегендей, бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар ошол жоопкерчиликтен качып, мен деген эгоисттик сезим ушунчалык күч алып кеткендиктен, Россияда, Европада, Америкада, батыш мамлекеттеринде гражданский брак деген нерсе өтө күч алып кетти. Уялбай өтө ыйык болгон никеге, өтө ыплас болгон сойкулукка, бузукулукка булар уялбай дагы никенин атын берип алган, гражданский брак депчи. Аякта гражданский брак Дмитрий Смирнов раматылык болуп кетти, орустардын кыйын бир попу бар эмес беле, тиги будущее за мусульманом дегенчи. Тиги церковьтарды кара, бир жумада бир жолу одни бабушки, одни баба мечитти кара депчи, жаштарга толо депчи, бир күндө 5 маал. Ошол адам айтты да, бул гражданский брак деп айткан уялсаңар, бул деген проституткадан дагы жаман бул иш нерсеңер. Тиги проституткага барганда акча берип барасыңар, а гражданский брак деген вообще бекер сойкул атпайбы силердики? Дегенде анан ошол Россиядагы феминисткалар муну сотко берип бакыштуу. Анан ошол Россиядагы татар мусулмандар муну коргойбуз деп, анан ошол эле 1-2 айдын аралыгында тиги багыш кайтыш болуп кетпедиби? Мына ошол да. Ошондуктан Алла Таала инсанды бул милдетке жүктөгөн, бул милдетке салганда, ошол
ортосуна бир махабат берип койгон, сүйүү берип койгон. Ошол сүйүүнүн чылбыры менен, сүйүүнүн тизгини менен анан ошол милдетин үстүнөн чыгып, ошол милдетин аткарат да. Ошондой эле мисалы эне кичинекей баласына болгон камкордугу, кичинекей баласына болгон мээримдүүлүгү, болбосо аны 24 саат багыш, уйкудан калыш, аны чоңойтуш канчалык чоң машакат. Кичинекей баланы 2-3 саат бакканда эле эзилип кыйналып кетесиң. Өзгөчө эркек кишилерде сабырдуулук буга карата жок, бирок эне аны 24 саат эмес, канча жыл бою ошол баланы түн уйкусунан калып, ошол баланын каприздерине чыдап, ошого мээримдүүлүк менен ушундай бир иш алып барып аткандыгы Алла Таала ал эненин жүрөгүнө балага болгон мээримдүүлүк, боорукердүүлүк сезимди салып койгон. Эгерде бул сезимди Кудай Таала эненин жүрөгүнө салбаганда, анын жеке акылына кайрылып, бул баланын кыйынчылыгына чыда, бул эртең бала чоңоюп, адамзаттын бактысы үчүн керек. Эгерде энелер балдарын бакпай койсо, чоңойтпой койсо, кичинекей балдар төрөлүп өлүп кала берсе, анда мамлекетке момундай зыян болот, момундай пайда болот деп акыл жагынан канчага нотация айтып түшүндүрүү ишин жүргүзсөң дагы, бирок ошол Алла Таала эненин жүрөгүнө балага болгон сүйүүнү салып койбогондо, бул акылына болгон кайрылууң ага эч бир пайда бербейт эле дейт да. Ошондуктан Кудай Таала сүйүүнүн чылбыры менен энени баласына баш ийдирип койгон. Ошондой эле ата үй бүлөнү багууда ошол иштеш керек. Эртең саат 8-9, кечки 6-га чейин жакпаса да ошол иштин үстүнөн чыгыш керек. Ысыкта ысып, суукта тоңуп, ошол ишти кылып, үй бүлөсүнө азык түлүк таап келиш керек. Мындай карасаң машакаттуу иш, бирок ошол тамакка карата, ошол ырыскыга карата атанын жүрөгүнө, адамдын жүрөгүнө аппетит салып койгондуктан, таттуу тамакка болгон каалоо салып койгондуктан, ошол машакаттуу бир ишти ошол сүйүүнүн түрткүчү менен ошол ишти кылат дейт да. Байкуш дыйкан жерин тытып атып дагы ошонун акчасын элестетип, Кудай буюрса ушундан тапкан акча менен баламдын контрагын төлөйм, кызымды турмушка узатам, 1 жылдык продуктумду алып алам, карыздарымдан кутулам деп элестетип алып эле байкуш ошол машакаттуу ишти көтөрүп, ошол сүйүүнүн түрткүсү менен жанакы ишин кыла бергени бул Кудай Тааланын даанышмандуулугу, Кудай Тааланын мээримдүүлүгү. Ошондой эле мал байлыкты кара, ошол завод фабрикаларды түптөөдө, эгин зарларды өстүрүүдө эмне деген адамдан тире кызган машакатты талап кылат. Кээ бир учурларда үй бүлөңдү таштап, мекениңди таштап, Россияга, чет мамлекетке чейин барып иштеш керек болот. Түн уйкуларынан каласың, эс алуудан каласың. Мунун баардыгы эмнеге? Бул оор жүктү кантип адам моюнда жүктөп атат? Анткени себеби Кудай Таала мээримдүүлүгү менен ошого карата сүйүүнүн бир үлүшүн салып койгон да. Анан бул дүйнө менен иш алып баруу негизинен ошол жер бетин гүлдөтүп өстүрүш үчүн, инсан коомчулугун саламаттуу бир багытта түптөш үчүн зарыл. Ошондуктан жер бетин өнүктүрсүн деп, саламаттуу инсан коомчулугун түптөсүн деп, Кудай Таала адамзаттын жүрөгүнө бул дүйнөгө карата кичине махабаттан үлүш берип койгон. Эгерде адамдардын жүрөгүндө бул дүйнөгө карата кичинекей бир үлүш, сүйүүнүн үлүшү болбогондо, анда арстан сыяктуу, жапайы жаныбарлар сыяктуу курсагы тоюп коюп эле көлөкөлөп жата бермек, дагы өнүгүү, процесс, цивилизация деген нерсе болбой калмак. Ошондуктан Алла Таала өз даанышмандуулугу менен адамдардын жүрөктөрүнө мал байлыкка болгон, соода сатыкка болгон, экономикалык импорт экспорт маселелерин кылууда ушундай бир бизнеске болгон кызыгууну жүрөктөрүнө салып койгон. Адам дагы жалкоолукка үстөн болсун деп. Болбосо адам антип иштегенди, машакат тартканды, жоопкерчиликти алып, адам жер бетин өнүктүргөндү, жер тытканды, имарат куруп, импорт экспорт, завод фабрика курган, бул машакат, жумуш, жалкоолук да. Ошол жалкоолук деген сезимин жеңсин, адамзаттын жашоосу улансын, процесс өсүү болсун деп, сүйүү деген бир нерсени жүрөккө салып койгондугун, бир даанышмандуулугу дагы ушундан. Эми сен бул жерде дагы мындай деп айтышың мүмкүн. Анда ибадатка келгенде деле, ошол ибадаттарды өтөөдө, диний буйруктарды аткарууда деле ошол байлыкка болгон сүйүүдөй, ибадатка болгон сүйүүнү Кудай Таала жүрөккө салып койбойт беле? Ошентип анан
аткарууга же аткаруудагы жеңил болмок, анан аткарууса анын артынан кандай натыйжалар чыкмак, ошолор да ишке ашмак, ибадатка деле бир материалдык рахат салып койбойт беле деп суроо бере турган болсоң, мен жооп берем. Жогу, кыскача айтканда мындай дейт. Инсан бул Алла Таала аны буйруган ибадаттарды аткарууда соопко жана сыйлыкка ээ болот. Бул жерде сыйлыкка ээ болуусуна себеп болгон нерсе ошол Кудай Тааланын буйругун аткаруудагы кыйынчылыкты, мээнетти пенде кабыл кылгандыгы үчүн болот. Эми түн ичинде өтө таттуу уйкуңдан туруп тахажжуд окусаң, багымда токсаң кандай сооп табасың? Ачка калып орозо тутсаң кандай сооп табасың? Анан сен тахажжудка турганда, эртемеги багамдат намазга турганда, орозо кармаганда, жанагы тамак жегендей рахат алсаң, лаззат алсаң, анда сен бул жерде ажыр сыйлык алганга ылайыктуу болбой каласың дейт да. Ошондуктан инсанды периштенин даражасынан дагы бийик кылган нерсе бул ошол Кудай Тааланын буйругун өтөөдөгү машакатты кабыл кылгандыгында дейт да. Мисалы периштелер булардын мартабасы же көтөрүлбөйт же түшпөйт. Булар Кудай Тааланын буйругун аткарууда буларда машакатты сезүү деген нафсани бир оорлук буларда жаратылбагандыктан булардын даражасы бир абалда болот дагы. Жалпы акыйда аалымдарынын көпчүлүгү момун мусулман ибадат менен периштелердин дагы өйдөңкү даражага көтөрүлөт. Анткени Кудай Тааланын буйругун аткарууда ал ошол машакатты кабыл кылды. Ошон үчүн мунун даражасы периштелердин да даражасы бийик болот деп айтат. Ооба, болгондо Мулла Али Кари рахматулла алейх өзүнүн Фихул Акбарга берген, Абу Ханифанын Фихул Акбарга берген шархында гана ал айтат, периштелер билиттифак талашсыз күнөө кылышпайт, адамдар билиттифак күнөө кылат. Эми талашсыз күнөө кылбаган периштелер кантип талашсыз күнөө кылган инсандардан дагы ылдый калып кетсин, кантип момун мусулмандар алардан өйдө чыгып кетсин деп өзүнүн жеке пикирин алып келет. Бирок жалпы көпчүлүк аалымдар жок, момун мусулман ибадат кылуусу менен периштелердин дагы өйдөңкү даражаларга көтөрүлүп кетет дейт. Анда периштелер сыяктуу момун мусулман кылган ибадатына ажыр сыйлык алганга укугу калбай калат эле дейт. Эми сен бул жерде мындай деп айтышың мүмкүн дейт. Ушул жерде ошол ибадат, Кудай Таалага моюнсунуу итаат, бул ошол мээнет кылып, анын кыйынчылыгына сабыр кылгандык үчүн ага инсан ажыр сыйлыкка ээ болот экен. Анда баягы оорукчан адам оорусунан дарыланып, дарыларды кабыл алып жатканда, дарыланып жатканда деле ошол дарысынан деле тамактан рахат алгандай, рахат ала тургандай кылып койсо болбойт беле Кудай Таала? Болбосо ошол дарыны жек көрүү менен, жактырбаш менен, чыркануу менен оорукчаны кабыл алып ичет го десе, бул жерде жооп тамак аш кабыл кылуу, тамак аш колдонуу бул өмүр бою дайыма кайталанып келген табигый бир муктаждык. Ошондой эле инсандын нарк насили, укум тукуму калуусу, муундан муунга өтүп жер бетинде адамзаттын сакталып калуусу дагы табигый муктаждык болгондуктан үй бүлө күтүүдө, балалуу болушта, жана ошол тамак аш ичүүдө Кудай Таала мээримдүүлүгү менен бул нерсени рахаттуу кылып койгон. Болбосо ар бир тамак ичкенде, мажбур түрдө тамак ичкенге мажбур болсоң, анан дары ичкендей ычырканы менен кыйналып ал тамакты ала алсаң, жашооң караң болуп кыйналып кетет элең. Алла мээримдүүлүгү менен бул нерселерди ушундай кайталанма жана табигый муктаждык болгондуктан бул нерсени рахаттуу кылып койгон. Ал эми бул дарылануу деген нерсе бул келди кетти сыяктуу нерсе дейт да. Бул дарылануу жашоого келген кыйынчылыктар деле рахатындай, дарылангандан рахат ала турган кылып койсо болмок, башына келген кыйынчылыктардан рахат алат. Жок, булардан рахат алуу деген бул акылга сыйбайт дейт. Ошол дарыланып, анан ошол оорудан кутулуусу буга рахат жаратат дейт. Башына кыйынчылык келип, анан ошол кыйынчылыктын башынан кетүүсү ага рахат жаратат. Анан буларга дагы тигиндей кылып койбойт беле дегенде, булар адам менен өмүр бою кошуло тургандай, тамактай, суудай боло турган муктаждык эмес дейт да. Булар келди кетти. Тескерисинче булар менен күрөшүп,
Булардан айыгыш менен адам рахат алат дейт. Анткени эреже бар. Ал ашяу юрафу би алдадиха, нерселер карама каршылыктары менен билинет дейт. Эгерде караңгылык болбогондо жарыктыктын баркы билинбейт эле, эгерде оору болбогондо ден соолуктун баркы билинбейт эле, ачкачылык болбогондо ырыскынын, токчулуктун баркы билинбегендей, ошол оору келип анан кайра айыгып кетиш менен альхамдулилла айыктым, ден соолук деген сонун турбайбы деп анын баркын билип, ошону менен ал рахат табат. Ошосунда кыйынчылык келип анан кайра кеткенден кийин баягы саруу суу ичсем дагы кайгы жок, жашаган жакшы турбайбы, тынч жашоо жеткен нерсе жок турбайбы деп ошол тынч жашоонун дагы кадырын ушундай бир негативдер аркылуу билип, анын көркүнө көрүп кошулат дейт. Ошо менен сабагыбыз аяктады. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.